Это у нас Master Image, это 3D аппарат, он разделяет на левый и на правый глаз. 3 баланын атасы Асхат 13 жылдан бери киномеханик болуп эмгектенет. Каарманыбыздагы эпидемиологиялык абалга байланыштуу жумушсуз калгандардын катарында. Кинотеатрлардын убактылуу жабылышы 8 айдан бери үйдө ишсиз отурууга аргасыз кылды. Башында кичине поддержка болуп аткан, көп общий чипы ЧС жабылганда кичине жардам болуп аткан компаниядан. Эми азыр үйдө отурабыз. Мына иштейин десең, жумуш деле жок азыр. Бүт жердин баары занят. Мындай күнүмдүк эле бир кичине жумуш болуп эле үйгө алып барчу нерселер болуп калбаса, так мындай жумуш жок да. Квартирада жашагандар көп, бизде жалгыз баккандар көп. Мен деле мисалы үчүн 3 уулум бар. Каарманыбызга окшоп ишсиз калгандар миңдеп саналат. Азыркы тапта бул кинотеатрдын 145 кызматкери жумушсуз отурат. Компания алгачкы 2 айда кызматкерлеринин эмгек акысын жарым-жартылай төлөп, жардам кылганы менен азыркы тапта алда токтогон. Узак убакытка чейин созулуп токтоп калган тармак да сыккан кадрларын жоготуу алдында. Написали обращение. Бизди ачуу үчүн өкмөткө кат менен кайрылуу жасадык. 1000ге жакын кызматкерлерибиз иши жок калды. Абал оор. Азыркы тапта мурунку СССРдин баардык өлкөлөрүндө кинотеатрлар иштеп жатат. Биз дагы алгоритмге ылайык баардык санитардык нормаларды сактоо менен ачылууга даярбыз. Кинотеатрлардын жумушчуларынын маянасынан тышкары банктар жана башка мекемелер алдындагы каржылык милдеттенмелери, күнүмдүк чыгымдар дагы бар. Буга байланыштуу тармактын адистери ишти жандантууга өкмөттүн уруксатын күтүүдө. 16 март күнү жапкан пандемия COVID-19 карата. Оштон бери ача элекпиз. Эми ачып берсе болот эле биздин кинотеатрдачы. Иштесек болот эле да негизичи. Канча деген эме налог түшсө эле, азыр мисалы үчүн Кыргызстандын бюджети абдан слабый болуп туруп. Бизде иштесек жакшы болот эле. Опурталдуу абалга карата 17 мартта жабылган кинотеатрлардын ишинин жанданышы боюнча Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков өкмөттүн аппаратына кат жөнөткөн. Айтымында мындан башка баардык тармактардын иши эчак эле жанданган. 100 миллионду киреше бюджетке алып келчү эле. Ошо иштеп турганда прокаттардан, кино көрсөтүүлөрдөнчү. Ошол эле мезгилде канча кино тармагындагы биздин адистерибиз кинолорун азыр прокатка чыгарылбай атат. Анан бул тармакта иштеген миңдеген адамдар жумушсуз калды, кирешесиз калды. Бул өтө маанилүү. Ошон үчүн адилеттүү болгонубуз жакшы. Эгерде уруксат бериле турган болсо, биз өзүбүздүн алгоритм бар. Ушул коопсуздук чараларын эске алуу менен, сактоо менен ишти баштамакчыбыз. Саламаттыкты сактоо министрлиги кинотеатрларды ачуу мүмкүн, бирок ошол эле учурда күчөтүлгөн санитардык эпидемиологиялык эрежелерди так сактоо керектигин билдирди. Буга чейин мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан кинотеатрлардын иштеши боюнча алгоритм иштелип чыккан. Был разработан алгоритм. Алгоритм иштелип чыккан. Бул алгоритм кинотеатрлардын ачылышына уруксат берүү маселеси көтөрүлүп турган учурда баардык талаптарды эске алуу менен жазылган. Ошол учурда вирус жуктургандардын саны азайып калган болчу. Бүгүнкү күндө кайрадан ооругандардын саны көбөйүүдө. Ошондуктан азырынча уруксат берүүгө эрте. Бирок кандай болгон күндө дагы биз алгоритмди иштеп чыкканбыз. Белгилей кетсек, былтыр республиканын кинотеатрлардан бюджетке 100 миллион сомдой каражат түшкөн. Амантур Төрөбаев, Перизат Куттубекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.